Андай эмесе биз өткөн сабакта биринчи теманы караганбыз, ал эми бүгүнкү сабакта биз ушул эле 6 класстын программасынын экинчи темасын карайбыз. Экинчи темасын карап көрө турган болсок, бул жерде эмнетип жазабыз? Тема ондук бөлчөктөрдө кошуу жана кеметүү деп жазабыз. Бул жерден бизге маселе берилиптир, ошол маселени эсептеп көрөлү. Биринчи маселе деп коелу. Көйнөк тиктирүү үчүн айзатка 2,5 метр кездеме ал эми анын сиңдисине андан 0,7 метрге аз кездеме кетет. Экөөнө биригип канча метр кездеме керек? Демек жазып алалы. Биз эми маселени кунт коебуз, кайра окуйбуз. Көйнөк тиктирүү үчүн айзатка 2,5 метр кездеме керек дейт. Ал эми анын сиңдисине андан 0,7 метрге аз кездеме кетет экен. Экөөнө биригип канча кездеме керек? Демек берилди. Айзатка 2,5 метр кездеме. Ал эми анын сиңдисине С деп коеюн. Айзаттыкына караганда 0,7 метрге аз депти. Эми экөөнө биригип канча? Демек сиңдисиникин табыш үчүн айзаттыкынан биз кемитеткенбиз 0,7. Биз муну мынча түрүндө кемитебиз. Могу жерибиз 5. Бул жерде үтүрдүн астына үтүрдү жазабыз. Кадимкидей эле 10 сурайбыз. 15тен 7 8, бул жерде 1 калды. Демек 1,8. Ошондо экөөнө биригип канча болуп калат? Айзат кошулган сиңдиси 2,5 кошулган 1,8 барабар 2,5 кошулган 1,8. 8ке 5 кошсок 3, 1 көңүлдө 4. Демек 4,3. Ошондо мен жоопту жазам. 4,3 метр кездеме керек деп жазам. Андай болсо силер маселени жазып көчүрүп өзүңөргө белгилеп алышыңар керек. Демек кошуу кеметүү кандай түрдө жүрүп көрдүңөр да? Азыр болсо маселелерди чыгарабыз. 25-чи мисалдын 6 маселесин чыгарабыз. 1,5 кошулган 2,3. Бул жерде унутпагыла балдар, ондук бөлчөктөрдү кошуп кеметип жатканда биз үтүрдүн астына үтүрдү жазабыз. Ошол маанилүү нерсе. Анткени биз үтүрдүн астына үтүрдү жазуу менен биз анын бүтүн бөлүктөрүн жана ондук үлүштөрүн, өзүнүн үлүштөрүн ар биринин тиешелүүлүгүнүн астына тиешелүүлүсүн жазып атабыз да. Көрдүңөрбү? Демек мына бүтүн бөлүгү, ондук үлүшү. Бири-биринин астына түшүп атабы? Бири-биринин астына түшүп атат. Демек кошом. 8 жер 3. 3,8. Б варианты кемит дейт. 7ден 4 кемитсе 3, үтүр жазылат. 3ден 1 кемитсе 2. Демек 2,3. Бул болсо 1,23 кошулган 12,30. Эмне үчүн көрдүңөр балдар? Мен 12-nin 1 бул жерге жазып койдум. Анткени ар бири өз алдына түшүп атат. Ошол себептен тиешелүүнүн астына тиешелүүсү жазылып атат. 3, 5, 3, 1. 8,90 кемитилген 7,84. Ондук сурайбыз. 10дон 4 кемитсек 6. 8 калды. 8ден 8 кемитсек 0. 8ден 7 кемитсек 1 болот. Демек 1,6. Кийинкиси 0,25 кошулган 0,32. 7, 5, 0. 0,56 кемитилген 0,42. 4, 1, 0. 0,14. Демек көрдүңөр балдар, бөлчөктөрдү кошуп кемитүүдө үтүрдүн астына эле үтүрдү жазып койгула болду, ошол жетиштүү болот. Сандар бири-бири менен айырмаланабы, айырмаланбайбы, анын айырмасы жок. 100 бүтүн болобу, 10 бүтүн болобу, баары бир үтүрдүн астына эле үтүрдү жазып койгула болду. Анан калганын өз алдынча ошондой эле кошуп кемитип кое бересиң. Анда кийинки мисалдарга жалалы. 26-njy мисалда. Бул жерде эми карайбыз кандай жазабыз. 38,19 кошулган 0,56. 9га 6-ны кошсок 15, 5 жазылат, 1 көңүлдө. 5ке 1-ди кошсок 6, 6га көңүлдө 1-ди кошсок 7 болот.
Анан 8 түшөт, 3 түшөт. Демек канча чыкты? 38,75 чыкты. Эми бысын карап көрөлүчү. Бысында 9 бүтүн, анан 25 бүтүн. Биз башыбыз айланып калбаш үчүн балдар биринчи эң чоң бүтүндү жазабыз. 25,2 жазабыз. Кошулган 9,76 жазып койсок болот. Бул жерде 0 менен толуктайбыз. 0га 6-ны кошсок 6, 7ге 2-ни кошсок 9, 9га 5-ти кошсок 14, 14 бир көңүлдө, 2ге 1-ди кошсок 3. Демек канча чыгып атат? 34,96 деген жооп чыгып атат. Кийинкиси 43,64 кемитилген 16,9. Биякта 0 менен толуктап кое берели. 4төн 0ду кемитсек 4, 6дан 9ду кемите албайбыз, 10ду сурайбыз. 16дан 9ду кемитсек 7. Бул жерде 2 калды да туурабы? 2ге дагы 10ду сурайбыз. 12ден 6-ны 6, 3 калды. 3тө 1ди кемитсек 2. 74. Кийинкиси 195,4 кошулган 5,1816. Мынакей ушундай кылып жазабыз. 6, 1, 12, 1 көңүлдө, 11, 1 көңүлдө, 0, 1 көңүлдө, 2. Демек 201,216 деген жоопту ала алдык. Анда силер ашыкпастан ушунун баардыгын өз дептерлериңерге көчүрүп жазып алгыла. Анда биз кийинкисине жылабыз. 27-нчи номерди карайлы. 27-нчи номер. Асы 8,46 кемитилген 3,25. 6дан 5-ти кемитсек 1, 4төн 2-ни кемитсек 2, 8ден 3-тү кемитсек 5. Демек биздин жооп канча чыкты? 5,121 чыкты. В вариантын карайлы. 5,1292 кемитилген 3,7. 2 түшөт, 9 түшөт. 2ден 7-ни кемите албайбыз, 10ду сурайбыз. 12ден 7-ни кемитсек 5. Бул жерде 5тен 1-өн алып кеткенбиз да, 4 калды. 4төн 3-тү кемитсек 1 чыгат. Демек 1,592 чыкты. Д вариантын карап көрсөк, 64 минус 16,9. 4 түшөт, 6дан 9-ту кемите албайм. 16дан 9-ту кемитсем 7, 2 калды. 2ден 6-ны алсак 2, 3төн 1-ди алсак 2. 22,174 чыкты. Е вариантын карап көрөлү. 648,3 кемитилген 57,502 0 0. 0дон 2-ни ала албайбыз. 10ду сурайбыз. 10, бул жерге 9ду таштап кетебиз. 10дон 2-ни алсак 8, 9 түшөт. 2ден 5-ти ала албайм да, кайра 10ду сурайм. 12ден 5-ти кемитсем 7, 7ден 7-ни 0, бияка 10ду сурайм. 14дөн 5-ти 9, анан 5. Демек канча болуп калды? 59,590,1798. Анда буларды дагы силер дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Анда болсо кийинки мисалдарга жылайын. 28-нчи мисалда. 28-нчи мисалда 3 кошулуучу берилип атат да. 3 кошулуучу берилгендиктен биз аларды катары менен мамча түрүндө иштейбиз. Демек биринчи кошобуз, анан экинчи кошобуз. 1,12 кошулган 3,19. 9га 2-ни кошсок 11, 1 көңүлдө, 2, 3, 4. Эми экинчи ушул чыккан санга кош дейт канчаны? 7,48. 9, 7, 11. Ошондо 11,79 экен. 79 деп жазабыз. Экинчиси да ошондой. Биринчи кошобуз, анан экинчи кошобуз. Биринчи кошулган 6,2. 9 түшөт, 6, 7ге 6-ны кошсок 13. Экинчиси 13,69 кошулган 1,8. 0 менен толуктай берели. 9, 14 1 көңүлдө, 5, анан 1 түшөт. Демек 15,49 деген жоопту жазабыз. В вариантына жылалы. Биринчи жана экинчи. Биринчи 3,28 кошулган 8,95. 8ге 5-ти кошсок 13, 1 көңүлдө. Бул жерде 12 чыгат, 1 көңүлдө, 11, анан 12. Эми экинчи ушул 12,23төн кемиттет 11,18. Бул жерде кемите албайбыз, 10ду сурайбыз. 13төн 8 кемитсек 5, 1ден 1 кемитсек 0. Бул жерде 2ден 1 кемитсек 1, биякта 0 чыгат. 0ду жазбайлы ак. Ошондо 1,100 эмне чыкты дейбиз? 105 чыкты деп айтабыз. Төртүнчүсүн карап көрө турган болсок, биринчи бул экинчи катарлап экен. Ошондо 1000ден 358 кошулган 5,124. 8, 9, 5, 5, анан 1. Бул жооп. Эми ушундан кемитеткенбиз канчаны? 15,1000ден 598ден кемитеткенбиз 9,1000ден 458.
8'ten 8 bölsek 0, 9'dan 5 bölsek 4, 5'ten 4 bölsek 1 eкен. 10'ду сурайбыз. 15'ten 9'du bölse 6. Бул жерде 0 калды. Ошондо бул жердечи мындай коебуз. 6/114 деп коебуз. Анткени биз каалаган ондук бөлчөктүн артына 0ду кошо алабыз да. Ошол себептен ал 0ду алып да кое алабыз. Ошондо бизде жоопто эмне чыгып калат? 6/114 деген чыгып калат. Демек биз ушуну гана жоопко жазышыбыз керек экен. Же муну деле жаза берсеңер болот балдар. Эч нерсе болот. Муну жазгыла же муну жазгыла. Бирок негизи 0ду алып койгонубуз туура болот.